Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн Меккеден алдыртуусу. Мадинага көчүп жатып, пайгамбарыбыз колуктусу Азрети Савданы, кыздары Умму Гүлсүмдү, Фатиманы, Зейнепти жана нике байлаткан болочок колуктусу Азрети Айшаны Меккеде калтырууга мажбур болгон. Набави мечити курулуп, ага улана бактылуулук үйү салынгандан кийин, аларды алып келүү үчүн Зайд бин Хариса менен Абу Рафи Азреттеринин Меккеге жөнөттү. Бул эки сахаба Меккеге барып, аты аталгандарды Мадинага алып келишти. Бир гана кызы Азрети Зейнепти алигече мусулман боло элек күйөөсү уруксаат бербегендиктен алып келе алышкан жок. Бирок бир аз өткөндөн соң ал да Мадинага келди. Күйөөсү да кийин мусулман болду. Мадинага келген пайгамбарыбыздын үй бүлөсү өз бөлмөлөрүнө жайгашышты. Азрети Айша болсо атасынын үйүнө түштү. Азрети Айшанын тою. Расулу Акрам Азрети Айша менен Меккеде никелешкен. Бирок тою кийинкиге жылдырылган. Мадинага келгенден кийин хижраттын 1-жылы Шаввал айында тою өткөрүлдү. Кошумча түшүндүрмө. Жахилия доорунда эки майрам аралыгында кыйылган никени кара жол той деп эсептешер эле. Расули Акрам Шаввал айында Азрети Айшага үйлөнүп, бул орунсуз ишенимди ортодон алып таштады. Пайгамбарыбыздан кийин башкалар да жогорудагы айтылган айда никелерин кыйышты. Муну да айта кетели. Пайгамбарыбыздын эки майрам аралыгында нике кыйылбайт деген хадиси эл арасында жаңылыш түшүндүрүлүп калган. Эгерде майрам күнү жума күнүнө дал келип калса, анда майрам намазы менен жума намазынын аралыгында нике кыйыш жакшы эмес. Эмнеге дегенде, майрам күнү жөн күндөрдөй эмес, ага тиешелүү даярдыктарды көрүүгө туура келет. Күйпөлөктөп жүрүп, жума намазы менен майрам намазынын кыска аралыгында никени да кыйдыруу өтө жакшы болбойт. Бирок ошого карабастан, никени кыйдырган болсо, арам ишти аткарды деп айтылбайт. Түшүндүрмөнүн аягы. Ошентип дагы бир жолу Мадинага келгенден кийин хижраттын 1-жылы Шаввал айында тою өткөрүлдү. Пайгамбарыбыз ал кезде 55те эле. Расулу Акрам көз карашында Азрети Айшанын башка колуктуларынан өзгөчө бир орду бар эле. Амр бин Ас бир күнү: "Эй Расулуллах, элдердин арасынан эң көп жактырган адамың ким?" деп сурады. Расулу Акрам Айша деп жооп берди. Эркектерденчи, о Расулуллах деп суроосун кайталаганда, пайгамбарыбыз Айшанын атасы деп жооп берди. Азрети Айша баам парасаты күчтүү, зээндүү аял болгон. Аз убакытта Азрети Расулуллахтан көптөгөн хадис жаттап, бир топ исламий өкүмдөрдү үйрөндү. Ошол жагы менен атактуу сахабалардын арасынан артыкча бир даражага көтөрүлдү. Риваят кылган хадистеринин саны 2210. Көптөгөн сахабалар пайгамбарыбыздын ар кандай маселелер боюнча тажрыйбасын жана исламий өкүмдөрүн андан сурап билишчү. Расулу Акрам: "Диниңердин жарымын ушул кызыл жүздүү аялдан, Азрети Айшадан үйрөнгүлө" деп айтуусу менен Азрети Айшанын илимге болгон жөндөмүн баса белгилеп кеткен. Абу Муса ал-Ашари да ушул эле нерсени баса белгилеп, "Биз Расулуллахтын сахабалары кайсы бир хадиси шарифти түшүнө албай кыйналганда Азрети Айшадан сурачубуз. Анткени анда хадис илиминин булагы бар экенин билчүбүз" деп айткан. Азрети Айша энебиздин фикх илиминин да терең өздөштүрүүсү ислам укугуна чоң салым кошту. Аялдарга тиешелүү бир топ маселенин булагын ал түзгөн. Учурдагы мусулман аялдар да ар абалы менен Азрети Айшага
okşoşuny maksat kılуулary abzel. Ashab-ı Suffa Kıbıla azrınça Kaba tarapka bagyt dalusynan murun bolçu. Nabawi meçidinin tündük duvalında kurma tallar menen bir kölökölü bastırma salındı. Anı Suffa dep ataştı. Bul jerde kalgan musulmandarga Suffa musulmandары degen ısım berildi. Ardaktu meçittin Suffasında bastırmasında jaygaşkan bul sahabalardın Madinada je turak jayı, je tuğan urugu jok ele. Übülöden alыс, düýnölük işlerden, tüýşüklerden sıyrılıp, göňüldörün tok garmap jaşaşçu. Kur'an ilmin özdeştirip, Rasul Akramdın bayandary menen sabaktaryn ugup paýdalanışçu. Göbünçe oğuzdoru bek, oroza garmap jürüşçü. O wagtlarynyň köpçülik bölügün Rasulu Kibriyanın janynda ötkürgen uşul kadyrly jamaat Paýgambarymyzdan jalaň bereke peýiz alışçu. Bul medresede napsin tyýyp ömürün Allah üçin arnagan jigerdүү jana ilimge aşykkan talebeler, okuçular galçu. Paýgambarymyz tarawynan belgilengen mugalimler alarga Kur'an öýretişçü. Bulardyn jetişkenleri musulman bolgan urularga Kur'an öýretip, Rasulullah'tın sünnetlerin bayandığı üçün jönötülçü. Uşul sebepten ulam Kurra, okuçular dep atalışçı. Suffa bolsa Darul Kurra da çatkanda okuçulardın jayı dep atalçı. Sany 400-500-ge jetken öte jönököy jana berekeli jaşagan bul tandalma sahabalar ilim goşuuçu boluşkan. Bütkül wagtlaryň Kur'an jana Rasulullah'tın sünnetlerini öýrenүүge bölüşüp, gerek uçurda kazatlarga da katyşyşkan. Arasında üýlengender Suffadan aýrylçu. Birok alardyn orduna başgalary alınçu. Bul tandalma sahabalar soda menen da, başka kesip menen da alekdenişçi emes. Günümdük muktajdyktary Paýgambarymyz tarawynan jana bay sahabalar tarawynan kamsyzdalçu. Bul jagdaý boyunça Suffanyň aldynkı okuwçylarynyň biri Abu Hurayra Hazretleri anın göp hadis rivayat kılganyna taň galgandarga menin göp hadis rivayat kılışyma taň gala berişpesin. Antkeni muhajir bir tuğandarыбыз bazardagy soda menen, ansar bir tuğandarыбыз bakça taladagy dykançylyk menen alekdenip jürüşkönde Abu Hurayra Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'din janynda olturup kuttu nasihatlaryny ugup eske tutar ele dep öte sonun jogap bergen. Paýgambarymyzdyn Suffadagylarga görsötken jakyn alakasy. Ulu Paýgambarymyz Suffa sahabalarynyň talim tarbiýasyna, jaşoo tirikçiligine abdan göňül burçu. Alar menen daima olturup, maýekdeşip, alaka kılat ele. Gez-gezde alarga, eger siler üçün Allah Taala emnelerdi daýardap koýgonun bilgeniňerde, jokçuluğuňardyn, jana muhtajdyňardyn mından da beş beter artyşyň kalamaksıňar, dep mında ilim menen alekdenүү, aýabay manelүү jana berekelүү ekendigini aýtçu. Rasul Akram birinci gezekde uşul kuttu jamaatyn muhtajdyklaryn joýunun hareketin görçü. Öz üýbülösünün muhtajdyklary menen ekinci gezekde alekdençü. Bir jolu Hazreti Fatima radhiyallahu anha jargylçak menen un tartuudan tajaganynan arızdanıp bir kızmatçı suraganda Paýgambarymyz süýüktүү gyzyna "Kızım, sen emne dep jatasyň? Suffa jamaatynyň tiriçiligin emdigiçe jolgo koýelekmin?" dep jogap bergen. Bir günü Suffa sahabalarynyň aldyna çygyp, abaldaryn baýkodan ötkürdi. Jakyr abaldaryn tartkan kıyınçılıklarını görüp, "Ey Suffa sahabalary, silerge süýünçü, silerden gimiňer bolbosun
uşul al akwalyna ırazy bolup, meni menen maýekleşip tursa, al menin jan joldaşlarymdan bolat, dep jüreklerin süýüntgen ele. Paýgambarymyzga biröler bir nerse alyp gelişkende, sadagaby je belekbi dep suraçy. Alyp gelgenler sadaga dep jogap berse, aga kol tigizbesden suffa sahawalaryna jetkirtçü. Belek desse kabul kılıp suffa sahawalaryna ülüş çıgaryp berçü. Antkeni uluu paýgambarybız sadagany kabul kılbay, bir gana belek gelse kabul kılçy. Bir günü bir kişi tabakka salyp kurma alyp gelet. Aga sadagaby je belekbi dep suraýt. Al kişi sadaga degende paýgambarybız any tüzele suffa jamatyna alyp bargyla deyt. Oşol uçurda neberesi Hazreti Hasan paýgambarymyzyň janynda bolçu. Tabaktagy kurmadan alyp ozuna sala goýat. Paýgambarymyz daroo ozundan çıgartat. Andan keyin biz Muhammad jana anyň üýbülösü ahli beyt sadaga jebebiz. Bizge sadaga adal emes deyt. Ayrıkça Allah jolunda ilimge gurçalgan gedeylerge bergile. Alar jer betinde gezip jüre berişbeyt. Alar kaniyettүү bolgonduktan bilbegen kişi bay dep esepdeyt. Alardy yüzlerinden taanysyň. Alar adamdardan suranışbayt. Jakşylykdan emneni sarptabagla, çındygynda Allah any bilүүçü manisindegi ayatty Karima Suffa sahawalary tuuraly düşkönü da riwayat kılıngan. Paýgambarymyzdyn ügüt nasihat sözlerin takır kaltırışbayt ele. Toluk manide özlerin Allah joluna arnagan bul sahawalar paýgambarymyzdyn eç bir nasihatyn köz jazdymdan ötkörüşçü emes. Daima al jerde daýar turuşup, aytylgan sözler menen ügüt nasihatlaryň eske tutuşup, bölek sahawalarga aytyp jetkirişer ele. Uşul jakdan garaganda, İslami hökümdörдүн eske tutuluşunda jana jetkirlişinde Suffa jamaatynın özgöçe hyzmaty jana salymy bolgon. Kur'an nurunun öte kıska zamanda alamdın ar tarabyna tezdik menen jaýylusunda uşul ilim jamaatynın çoň ülüşi bar. Mına uşul jaatdan alganda İslam tarıhında Suffa jamaatı özgöçe bir orundu eýleyt. Abu Hurayra aytat: Suffanyň ilim negizdeçileriniň biri, görnüktü okuwçu Abu Hurayra özüne baýlanışly bir okuýany mындай baýandaýt. Açka bolgondugymdan göm-körümden jatçumyn. Kede içime taş baýlap alçumyn. Bir günü el baskan jolda olturgam. Oşol uçurda al jerden Rasulullah ötüp kalbaspy? Awalymda düşündi okşoýt. Abu Hurayra dep üň gatdy. Aytyňyz o Rasulullah dedim. Jüri getdik. Birge basyp üýüne geldik. Üýge girdi. Men da girige ruhsat suradym. Ruhsat berdi. Girdim. Bir idişde süt durupdyr. Paýgambarymyz sütty kim alyp geldi dep surady. Balançalar belek katar alyp gelişdi, deşdi. Ey Abu Hurayra, Suffa jamaatına barıp alarda çakırıp gel dep buyurdu. Suffa jamaatı degen İslamdın konoktoru ele. Üýbüleleri dagy, mal mülkleri dagy jok bolçu. Rasulullah'a belek beşkek gelgende özünü alıp kalganın alarga da jiberer ele. Özüne jana üýbülesine sadaga gelgen bolsa, özüne tap-takır ülüş alıp kalbastan barın alarga jiberçü. Rasulullah'tın Suffa jamaatyn çakırusy meni muňaýtdy. Men bul idişdegi sütty jalgyz içsem bir topga çeýin tok jürüge jetet dep ümitdengem. İçimden özüme çakırykçy men bolgondan keyin Suffa jamaatı gelgende alarga sütty men bölüşdürem dedim. Mınday jagdaýda maga süt artbaryn bilip jattım. Birok Rasulullah'tın buyruğunu orundatpaska arga jok ele. Barıp alardy çakırıp geldim. Gelişdi, ruhsat suraşyp olturuşdy. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem
Abu Hurayra, idişdegi süttü alda, alarga birden sun, dep buyurdu. Süt koyulgan idişte sundum. Süttü toyo içip, giyinkisine uzatıp jatıştı. Suffa jamaatının akırkısı içkenden giyin, idişti Rasulullah'a sundum. Aldı. Birok içinde az gana süt kalgan bolçu. Maga gülümsüröy garap, Abu Hurayra, dedi. Aytыңыз o Rasulullah, dedim. Süt içpegen ekebüz ele kaldık okşoyt, dedi. Ova o Rasulullah, dedim. Otur, sen da iç, dedi. Oturup içtim. Dağı biraz iç, dedi. İçtim. Dağı içişimdi talap kıldı. Dağı, dep jatты. Akırında seni hakikat din menen jübergen Allah'a kasam içem, içer jerim kalgan jok, dedim. Anday bolsa edişte maga ber, dedi. Berdim. Allah'a şükür jana maktoolordu aytkan soň, Bismillah dep süttün kalganın özü içti. Algaçkı İslam mamleketi. Paygambarыбыз baştapkı 13 yıldık Mekke doğrundağı kızmatında değerlik iman negizlerin düşündürüge jumşagan. Bol iman kızmatının arkası menen köptögön adamlar İslamdın baktılуу kuçagına girişti. Imandуу insandardın sanı köböýüp, musulmandar gözgö uruna turgan güçke aylandı. Birok buga karabay, bul doğurdo İslam düşmandarına arıganday materialdy karşılık görsetүүлörgö tıyuu salıngan bolçu. Musulmandardın bolgonu bir kuralı var ele. Al da sabır bolçu. Birok жаңы çölkömgö göçüp gelişkende şartlar tolugu menen özgördü. Musulmandar ymandary talap kılgan büt nerseni erkin atkara başlaştı. Madinaga geleri menen jogoruda aytılıp ötkönдөй muhajirler menen ansarlardy bir tuğan kıluu Hazreti Rasulullah işke aşırgan eň manilүү nersele. Paygambarыбыз munu menen musulmandardın arasında küçtүү birimdik kurdu. İslamdın uluttuk, tildik, taptık jana geografiyalık ayırmalarda taanybagan bir tuğandyk uyumu tarıhta eň algaç işke aşyp jatty. Birok munu menen ele bardygy bütüp kalbagany aýkyn ele. Madinada bir gana musulmandar jaşaşjy emes. Bul жаңы çölkömde Musaviler, müşrik Araptar jana Hristiandar da bar bolgonduktan birde emes adattan sırt bir görünüş turgan. Anın üstüne Arap urularının arasındağı bütbös ataandaşuular menen karmaşuulardy, jööttör menen Araptardan arasındağı gelişbesliklerdi koşsok, bul жаңы çölkömdün kançalık çoň başalamandykdyn içinde bolgonun oňay ele düşünsök bolot. Maselenin manilүү başka jagı bar ele. Al jagı Mekkelik müşriklerden argaýsy uçurda Madinaga jürüş jasoo yktymaly bolçu. Aralarında bolup jatkan suuk soguş argaýsy uçurda ıssyk soguşga aýlanyp getişi yktymal ele. Oşentip Paygambarыбыздын aldında uşunçalyk manilүү maseleler turgan. Albette, bularda çeçilүүsü zarıl. Bul жаңы çölkömde eň birinçiden musulman emesler menen gelişim tüzü, koomçulukka kalıptanуу manaýyn jana atmosferasyn tüzü negizgi talaptardyn biri bolçu. Hukuk korgoo, askerdik jana saýasy bir katar negizlerdi anyktoo zarylçylygy bar ele. Hicrattın 1-nji ýyly ayaktap kalgan. Rasul-u Akram Madina elinin öküldörün Anas bin Malik hazretlerinin üýüne çogultdy. Maksatı gebir koomduk prinsiplerdi myzamdaştyruu ele. Jürgüzülgen süýleşүүлördün natyjasynda bul prinsipler myzamdaştyrylyp daroo işleýe başlady. Negizgi bereneler jazylyp taraptardyň golu goýuldy. Bul bereneler
Hazreti Rasulullah'tın başçılığında tüzülgön algaçkı İslam mamleketinin baş mıyzamı ele. Atügül bul dokument bir gana İslam mamleketinin baş mıyzamı bolboston bütkül düýnede algaçkı жазылgan baş mıyzam bolup kaldy. Mıyzamdaştyrylgan bul baş mıyzam arkaly Madina halky bölük elderden özgöçe bir eldi tüzgön boldy. Şar mamleket baş mıyzamy 52 bereneden turgan İslam şar mamleketinin algaçkı жазылgan baş mıyzamının birinci, ikinci berenelerinde mınday delet. Birincisi, bul kitep, bul жазуу Rasulullah Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kurayştyk jana Yasriptik momundar, musulmandar jana bularga moyun sungandar, anan alarga giyinçerek koşulgandar jana alar menen birge jihad kılgandar üçün tüzüldü. Ekincisi, mına uşular başka insandardan özünçe koomdu tüzüşöt. Bul baş mıyzamga ılayık Madina eli işeniminin ayırmaçılığına garabay, ar türdü elderden özünçe bir eldi tüzüp, bölök bir top katarı makam algan. Hazreti Rasulullah ayrıkça Madina'nın tegeregindeki urular menen, anın içinden da özgöçe Şam soda jolunun boyunda jagaşkan urular menen daro dostuk kuru joluna ötüp, alar menen gelişimlerge kol koydu. Birok şardın jergilikti kalkın tüzgön jööttör jana başkalar menen özgöçe mamile jürgüzüge dagale majbur bolgon. Uşul sebepten tüzülgön mamlekettin baş mıyzamında alardın da hukuktary karalgan bolçu. Buga ılayık alarda musulmandar syaktu jaňy mamlekettin atuldary katary esepdelişdi. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din tereň görgöçdügi jana sayasy çeberdigi jööttörgö bagyttalgan jarlykda görünüp durdu. Bul jarlykda bölük bereneler boýunça da alardyn musulmandar syakty jaňy mamleketden atuldary ekeni, Yasripdegi eki urunun bir eldi tüzgönü, jazaloo dinderden ökümdörüne jaraşa jürgüzülöri. Muhtajlyk gelip çykkanda eki tarapdan teň, musulman jana jööttörden teň, jaňy mamleketde korgoga çakyrlary, gelecekte gelip çıgar gelişbestikler turalı Rasulullah çeçim kabul alary жазылган. Ayrıkça baş mıyzamdın tekstinde soğuşka teşeli bereneler göngüldü burat. Soğuşma alında çıgımdarın kamsızdığı şartı menen jööttör Madina şahar mamleketin korgogo katışmak. Baş mıyzamdın 16. berenesine layık baş iýүү şartı menen musulmandardın jardamına jana korgosuna eýe boluu hukugu bekilgen. Uşul ele uçurda musulmandarga bolobu, jööttörgө bolobu, tıştan gelgen ar kanday çabuuldarga karata birgelikde musulman menen jööttör çoğu birgelikde şaardy korgop biri-birine jardamga gelişet. Bul berenelerden tasiri aslında musulmandardın kitep eýelerine girgen jööttör menen bolgon birimdigin görüge bolat. Bul jerde kitep eýesi bolgon jööttör menen hristiýanlarga tolugu menen din jana işenim erkindigi berilgen. Oşentip kitep eýelerinin ortasında kitepsiz müşriklerge karşı kenede bolsa da ortok nersede birigүү negizi keltirildi. Jana uşul üçün musulmandar menen goşo jööttör algaçkı baş mıyzamda aytılganday birgelikde bir jamaat tüzgöndüktörü söz kılındı. Paygambarыбыз Madinada tüzgön mamleketdi duşmandardan gorgoo üçün bol jerdin jergilikti musulman emes kitep eýeleri menen sayasy birimdiklerdi jana gelişimderdi tüzgönü syakty ele
ишеним жактанда биримдиктин сакталуусун камсыздоого аракет кылды. Аларды араларындагы орток сөз болгон таухид ишениминин негизинде бириктирүүнү жана ширк ээлерине каршы ишенгендердин келишимин түзгүсү келди. Жыйынтыгында бул максатты Мадинадагы китеп ээлери көздөгөндөй эле, китеп ээлери болгон тышкы мамлекеттер дагы көздөгөн. Чыгыш Рим императору, Византия императору, Ираклий жана башка христиан канзаадаларына жөнөткөн чакыруу катында төмөнкү Карим аят менен аларга кайрылган. Айт, эй китеп ээлери, христиан менен жөөттөр айтылууда. Ортобузду түзөп, өз ара бир келишимге келели. Жалгыз Аллахка кулдук кылалы. Ага эч нерсени шерик кылбайлы. Ошондой эле Аллахтан башканы кудай кылып албайлы деп айткан. Эгер алар каршы болсо, анда биздин мусулмандыгыбызга күбө болгула дегиле. Али Имран сүрөсү 64-аят. Пайгамбарыбыз өзү жаздырган баш мыйзам менен коргоочу жардамга ээ болгон китеп ээлери тилекке каршы келишимдин шарттарын өздөрү бузушуп, пайдаларына тийген шарттардын жоюлуусуна жол ачышты. Келишимде мамлекетте жашагандардын бири-бирине каршы болбоо шарты, бири-биринин душмандары менен келишүүгө барбоо беренеси жазылганы менен, алар жөөттөр Мадинага мушриктер чабуул жасоону көздөп турган өтө опурталдуу учурда баш көтөрүштү. Жаңы эле түзүлүп, калыптанып калган мамлекетке каршы айла амалдарды уюштура башташты. Албетте, бул аларды мусулмандардын коргоосунан кур калтырып жатты. Көрүнүп тургандай, бул баш мыйзам түзүлгөн жаңы мамлекеттин көптөгөн түзүмдөрү боюнча өкүмдөрдү камтып, ар маселеде туура багыт, чектерди белгиледи. Бул баш мыйзам менен ислам дини жаңы бир доорун баштады. Материалдык жана руханий баалуулуктардын аралашуусу ага динге өзүнө таандык чектерди көрсөттү. Руханиятты, атүгүл ахлакты тааныбаган саясат бизди материализмге жана жапайы айвандардын жашоолорунан дагы төмөн жашоого алып барат. Жашаган дүйнөбүздүн окуяларына таандык турган руханият болсо, бизди периштенин мартабасынан да жогору чыгара алат. Бирок бул өтө аз сандагы бир коом үчүн гана мүмкүн. Инсандардын көпчүлүк бөлүгү мындай идеологияны кармангандардын чөйрөсүнөн оолак. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө орто адамды, васат адамды ойлоп, ага инсан жашоосунун эки тарабын кантип тең салмакка келтирерин, материя менен маанини бир учурда камтыган курамды түзүүнү үйрөттү. Бул диний доктрина баарына керектелүүчү кээ бир негиздерди тандайт, бирок өздөрүн руханий жашоого көбүрөөк бере алуу тандоосун кишинин өзүнө таштайт. Бул жагдайда Азирети пайгамбардын сахабалары, көз карандысыз мамлекеттин башкаруучу жамааты, Азирети пайгамбар болсо, бардык маселеде анын жетекчиси болуп калды. Мушриктерге каршылык көрсөтүүгө уруксаат берилиши. Пайгамбарыбызга Меккеде согушуп, жихад кылууга уруксаат берилген эмес. Аллахтан алган буйруктардын талабы менен бүткүл убактысын ыйман негиздерин жүрөк, рух жана акылга орнотууга жумшады. Үгүт, насаат жана туура жол көрсөтүү менен кызматын улантып жатты. Бул доордо ар кандай эзүү кыйноолорго сабыр жана тынчтык менен аракет кылууга милдеттүү болчу. Меккедеги алгачкы убактарда түшүрүлгөн аяттарда да бул жагдай ачык көрүнөт.
Ансыз деле ислам укугу боюнча инсандар үчүн эң негизгиси бул тынчтык жана ынтымак ичинде мамиле түзүү болгон. Согуш жана жихадка бир гана зарыл болгон учурда гана уруксаат берилген. Аллах Тааланын бир ата бир энеден жараткан инсандардын арасында мындан бөлөк акыйкат болушу мүмкүн эмес эле. Инсандардын топторго, урууларга бөлүнүшүнүн себеби урпактардын таанылуусу жана таза калуусу сыяктуу өздөрүнө тиешелүү орток пайдалардан улам болгон. Пайгамбарыбызга жана мусулмандарга ошончо зулум жана кыйноолор кылынганына карабастан, Меккеде согуш, жихадка уруксаат берилбей, сабырдуулук жана этияттыкка кеңеш берилгенде эле, Мадинага көчүп келишкенде да дароо эле согушка уруксаат берилген жок. Чынында, ислам Мадинада күндөн күнгө кубат алып, тездикте өнүгүп, Куран нуру бүткүл шаңдуулугу менен рухтарды курчай баштады. Бирок дагы эле пайгамбарыбыз менен мусулмандардын абалы толук коопсуздукта эмес болчу. Мадиналык мусулмандар пайгамбарыбызды жылуу маанайда тосуп алышкан. Бирок мунафыктар менен жөөттөр көөдөндөрүндө коркунучтуу жек көрүү жана кастыкты жашырып жатышкан. Жөөттөр пайгамбарыбыз менен өз ара макулдашууларды түзүшсө да, бүткүл кыймыл аракеттери ал келишимге төп келген эмес. Мунафыктар болсо кооптуу кырдаалды тымызын күтүп жатышты. Пайгамбарыбыздын көчүнөн алдыңкы күндөрдө Хазрач уруусунун башчысы Абдуллах бин Салул үчүн кооз тажы даярдалып жасалган. Салтанаттуу жүрүш менен мамлекет башчысы аны киерде көч жүрүп калган. Натыйжада анын коому Хазрачтар толугу менен мусулман болушкан. Ушуну менен чапан менен тажыга окшогон нерселер унутулган. Абдуллах бин Убай уруусуна моюн сунуп, сыртынан мусулман болгонсуду. Бирок башчылыктан кур калуу күйүтү менен четке тайды да мунафыктардын тобун түздү. Жашыруун жол менен бөлүп жаруу, бузгунчулук иштерин баштады. Атүгүл пайгамбарыбыздын таблигине, үгүт насаатына кез-кези менен кайраты жетип кийлигише баштады. Бул мунафык бирикмеси мусулмандардын ичине чагымчылыкты жана бөлүнүп жарылууну кирүү үчүн жасаган иштери орду келгенде айтылат. Айрыкча меккелик мушриктер Мадиналык мунафыктар менен жөөттөрдү, атүгүл Мадинанын тегерегиндеги урууларды азгырууга үзгүлтүксүз аракет кылышты. Меккеде өчүрө алышпаган нурду жаман ойлорунда Мадинада өчүрөбүз деген ыплас ойдо катуу даярданып жатышты. Ушунча сырткы жана ички душмандарга каршы сабыр кылууга, чыдоого жана алар менен тынч мамиле кылуудан башка чара калган жок. Мусулмандардын көпчүлүгү Курайштарга каршы чыгууну, эсептешүүнү каалап турушту. Ансарлардын башчыларынын бири Саад бин Муаз азиреттери бул арзуусун мындай билдирчү: Аллахым, сенин ыраазычылыгыңды көздөп, могул Курайш уруусу менен кармашуудан өткөн кубанычтуу нерсе жок экенин билесиң. Курайштар Расулуңдун пайгамбарлыгын жалганга чыгарышты. Акырында барып, мекенинен чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Аллахым, алар менен согушууга уруксаат берериңди күтүп жатам. Көрүнүп тургандай, Мадинада мусулмандар толук коопсуздукта эмес эле. Мына ушул учурда пайгамбарыбызга каршылык көрсөтүүгө жана коргонуу максатында согушууга уруксаат берилди. Ушуга байланыштуу түшкөн аятта мындай буйрулду. Курандагы Хадж сүрөсүнүн 39-40 аяттарында мындай делет: Чындыгында чабуул жасалып, зулумдукка учурагандар үчүн
soguşuu üçin ruhsat berildi. Albatta, Allah'tın alarga jardam berүүgө küçü toluk jetet. Alar ege biz Allah degendigi üçin gana жазыксыз жерден jurtlarынан kuulgandar. Ayattın manisinden түшүнүктүү болгондой, бул жерде jihadka уруксат чектелген. Башкача айтканда, бир гана кол салууга жана зулумга дуушар болгондуктар үчүн гана уруксат берилген. Тактап айтсак, мусулмандар эч кандай чабуулдарга өтүшпөйт. Эгерде зулумга дуушар болушса, же аларга жүрүш жасалса, бир гана өздөрүн коргоо үчүн согушушат. Ошол эле учурда бул аят ислами согуштар чабуулга эмес, коргонуунун негизине таянганында ортого чыгарып жатат. Бул аяттар мусулмандарга кол салган душмандан өздөрүн коргоо укугун таанытты. Мусулмандардын саясий абалы жана материалдык күчү түзөлгөндө жана баштапкы шарттардын жоюлуусуна жараша түшө турган аяттар менен кийинчерээк жихад мусулмандарга парз кылынат. Тегерекке аскер күчтөрүнүн жиберилиши. Меккелик мушриктер эч нерсеге карабай, пайгамбарыбыздын жана мусулмандардын артынан түшкөндү коюшкан жок. Мадинадагы жөөттөр жана мунафыктар менен жеңичинен жашыруун кызматташтыктарды жүргүзүшүп, ислам нурун өчүрүүгө, улуу Расулуллахтын көзүн тазалоого багытталган иш-чараларын тыным албай улантып жатышты. Мадинанын тартибин уюштурган Расулу Акрам буларга карата алдын алуу чараларын көрө баштады. Душман ар кандай айла амалдарга кайрылып жатканда, албетте анын алдын албай коюу мүмкүн эмес болчу. Пайгамбарыбыз баарына мурда экономикалык согуш усулун колдонуп көргүсү келди. Бул максатта Курайштын Сирияга кеткен соода жолун көзөмөлгө алууну эп көрдү. Ойлогон дагы бир алдын алуу чарасы тегеректе жашаган уруулар менен тынчтык келишимдерин түзүү эле. Муну менен аларды меккелик мушриктердин жашыруун амалдарына курал болуудан куткарып, Курайшты жалгыз калтыруу болчу. Ушул максатта хижраттын 1-жылында тегерекке аскер күчтөрүн жибере баштады. Бул күчтөр кайсы бир жерлерге кол салып, кан агызыш үчүн чыгышкан эмес. Натыйжада көрүлгөндөй, алгачкы аскер күчтөрү бирөөсүн эсептебегенде бир тамчы да кан төккөн жок, бир дагы урууга талоон салган жок. Жүрүшкө чыгарылган бул күчтөрдүн башкы милдети Курайш мушриктерин экономикалык басым астында кармап, аларга эгерде силер күч колдонуу саясатын улантсаңар, биз да эмне кылышты билебиз. Эң таалуу жериңер болгон соода жолуңар колубузда, аклыңарды жыйгыла деген эскертүү болгон. Бул аскер күчтөрүнүн аткарган дагы бир башка маанилүү милдети Мадинанын тегерегин текшерүүнү колго алуу. Кооптуу кырдаалдарды колго алып, душмандын кандай даярдыктарды көрүп жатканын териштирип маалымат